Тажик тарап 27 январ күнү кечке жуук Уш-Баткен-Исфана жолунун 4 көчө жерлигинде жолду бир тараптуу жаап, сүйлөшүүлөрдөн соң кайра ачкан. Көп өтпөй тажик аскерлери кыргыз тарапка ок ата баштаган. Көкташ айылынын айыл башчысы Разия Өсөрова минометтун октору айылга карап атылып жатканын айтат. Saat 5'te bir açılgan, kaytala dağın saat 5:30'da tostu, saat 6'da atıştı tacik başladı. 6'da, şonu menen saat 3:30'ga çeyin, tüngü saat 3:30'ga çeyin ok atışış toktağın yok. Tacik tölkü minament, gelentement kolduğunda. 1 gram avtomatam kolduğun yok. Taşlar bize karayla atıkla atkan geçke. Mınakta milimotlar atış bolğon, tankalar gelgen taşterkide. Koңшуларыбыздын уйлары, канчалары мынакта күйүп калган азыр алдың даярданган экен. Булар жаңы жылдан алдың эле план түзүлгөн дейт элдин сөзү боюнча бул. Ок атуудан Көкташ айылынын тургундары жараат алган эмес. Жаш балдар, аялдар жана карыялар коопсуз жайга эвакуацияланган. Минометтун огунан айылдагы 2 сарай жана 1 автоунаа өрттөнгөн. Сарайдын ичиндеги 4 үй байланып турган жеринде өрттөнүп, күлгө айланган. Бул агылга миномент түшкөн. Миномент түшкөн дагы минометтин эмеси менен күйүп кеткен. Мана Тажиктен 150 метр өдөдө турат да граница. Бул 29 апрелден бери бизге Тажиктин кысымчылыгы 1 саат 1 минут токтогон жок. Ошону көрүп келетебиз да. Бул акырым даган ашыл оюн чыгыш керек эле. Тажик тараптын ок атуусунан жалпы кыргыз тараптан 11 аскер кызматкери жараат алган. Облустук ооруканага жеткирилип, тиешелүү медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Ак халатчындардын айтуусунда алардын абалы орто оор деп бааланууда. 11 жабылганчы түштү. Алардын ичинен 8-и травматология бөлүмүнө жаткырылды, 3-өө хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Азыркы балалардыкы орто оорлуктагы абалда керектүү дар-дармектердин лечениясын алып атат. Осколочный ранениялар болгон, ок тийгени 3-өө, калган осколочный ранениялар менен кайрылышкан. Азыр күндө азыр жатат 11 өттүң. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Көкташ айылындагы окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалыматта эл аралык келишимдерди бузуу менен улуттук кастыктык көздөп, куралдуу агрессияны пландап агрессивдүү согушту көрсөтүү максатында жөнөкөй жарандар жашап жаткан Баткен районунун Көкташ айылынын Чырдөбө, Кум-Мазар, Дахма участкаларына, Орто Боз айылынын 4 көчө участкасына жана Көкташ айылындагы Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707 аскер бөлүгүнүн имаратына, Тажик Республикасынын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери оор ок атуучу куралдарды колдонуу менен кол салышканы айтылууда. Болуп өткөн окуя боюнча Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштарды каттоо китебине 400 Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 402 беренеси менен кылмыш иши козголду. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Тажик Республикасы менен жана Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлери биргеликте патрулдук иштерди алып барып атат. Негизинен азыркы убактарга коомдук саясий абал туруктуу. 28 январда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Тажик тарап менен жумушчу жолугушуусу уюштурулуп, тараптар ок атууну токтотууну жана аскер күчтөрүн алып чыгып кетүүнү макулдашкан. Камчыбек Ташиев чек арада абал турукташканын билдирип, эвакуацияланган тургундар өз үйлөрүнө кайтарыларын билдирди. Коомдук коопсуздукту милиция кызматкерлери камсыздайт. Бүгүн кечке чейин адамдар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп калыш керек. Андан сырткары бардык күчө түзүмдөрүн жергиликтүү тынчтыкты сактоого алып баруу жана ошол жерде контролдоо. Эң негизгиси бардык күч түзүмдөрүн, чек арага жакындаган күч түзүмдөрүн өздөрүнүн частарына кайтаруу. Ошол боюнча азыр бардык күч түзүмдөрү менен чогулуш өтүп атат. Буюрса бүгүн кечке чейин бардык күч түзүмдөрү чек арадан кайтарылат. Чек арада бир гана погранслужба жана милициянын керектүү органдары калат коомдук тартип сактоо үчүн. Соңку маалымат боюнча кыргыз тараптан 12 адам жараат алган. Тажик тарап 2 адам мерт кетип, 10 адам жараат алганын билдирген. Кыргызстанда министрлер кабинетинин орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалды 2 тараптуу комиссия иликтей турганын билдирди. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.